урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз кайрадан Учкун айылынын мыкты таланттары менен экинчи чыгарылышында биз сиздер менен көрүшүп отурабыз. Саламатсыздарбы? Өткөндө көрүп алдык эле, кечке эле кол чаба атышкан, биз деле чаба беребиз деп атасыздар. Чынында баягы айыл жергесинен чыккан көмскөдөгү таланттар көп. Анан сиздерден деле айтып жаттыңыздар, бизде дагы ырдагандар көп, булар алар деп баягы көп адамдарды айтып атыңыздар, бирок ошонун ичинен дагы суурулуп эң мыкты деген адамдарыбыз келип отурат бүгүн бизде. Анда бүгүнкү программабызды шаңга бөлөйбүз деген ишеничтебиз. Алгач өзүбүздү тааныштыруудан баштабыз. Чекесинен эле баштабыз. Ооба. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, телекөрөрмандар. Мен фамилия Мустапаев, атым Талантбек. Учкун айылында Чоро Кожомжаров атындагы Учкун айылдык маданият үйүнүн башчысы болуп эмгектенем 2004-жылдан баштап. Кесибим ушул, башка кесипке барган жокмун. Жанымда отургандар жалаң ушу Учкун айылынан тандалып алынган ырчылар десек болот. Албетте тиги чоң ырчыларга жетише албасак дагы ошолордун аркасында келатабыз. Кыскараак мүмкүн ашып кетебизби? Азыр программанын жүрүшүндө көрөбүз аны дагы. Аны да байкаңыздар. Келиңиз. Мен өзүм Акталалык болом. Ушу Учкунга турмушка чыккан. Азыр пенсионермин. Теңир Тоо кайрыктары деген топто ырдайм. Солисткабыз. Азаматсыздар, сиздер дагы өзүңүздөрдөн чыккан таланттарды сыртка чыгарыңыздар келбей, кайрадан чакырып жаттыңыздар эжеңизде. Талаш болуп атпадыбы экөө? Азаматсыздар, келиңиз эми. Саламатсыздар. Менин атым Ишен. Ушул Учкун айылынын тургуну болом. Рафшан балдар бакчасында жумушчу болуп иштейм. Азаматсыз. Анан бир кесибиңиз ырчы десеңиз болот. Ырчы. Азаматсыз. Саламатсыздар, мен да ушул Учкун айылында өсүп чоңойгом, Учкундун кызы болом. Өзүм болсо үйдүн ээсимин, даме хозяйка болуп иштейм. Ошо 5 баланын энесимин. Анан ушундай айылда болгон иш-чараларга такыр калбастан ар дайым катышып жүрөм. Ошол анан ошол эргүү менен ушул кечеге да катышып отурам. Азаматсыз. Чынында талантты карасаңыздар, кандай жумуштун, кесиптин ээси болсоңуздар дагы ушундай талант менен эл жүзүндө жүрөт экенсиздер. Мен ушуга бир таң калып жатам, себеп дегенде сиз үй кожойке болсоңуз дагы, сиз баягы жөнөкөй баягы ар бир кесип ардактуу дегендей баягы жөнөкөй жумуш жок. Бирок ошо садикте дагы кадимкидей кызматкер болуп иштесеңиз дагы, чыгармачылыгыңыз оргуп ташып дегендей бүгүнкү айылдан чыккан мыкты таланттардын катарына кошулуп жатканыңыздар үчүн өтө сүйүнсөңүздөр болот. Анан биз дагы кубанычтабыз. Саламатсыздар. Ушул мен дагы ушу Учкун айылынын тургуну болом. Атым Рысбек. Мен да ошол Учкунда, Равшан Учкун бала бакчасында эмгектенем. Байкем экөөбүз. Байкем кайтарат сыртынан. Мен ичин жылытам дегенде. Ошо балдар менен иштейбиз. Карабайсыздарбы, ошо ичке катып ошо негизи көбүнчөсү кайдан чыгат? Айыл жергесинен чыгат мыкты таланттар. Ырдаганды да билбептирбиз да мурун, Анан кантип билип калдыңыздар? 2013-жылдан бери эле ушу кароо сынактарга, айылдык ыркесилерге катышып жүрөм да. Анан менин байкем болот бир тууган. Анан байке ырдап коюңуз, сиз деле ырдап жүрбөйсүзбү деп өзү деле комуз чертет. Ошо көптөн бери кармабай бүгүн комузу жок эле кыякка кошулуп ырдайынчы деп ырдаган да негизичи. Азаматсыздар, ооба. Бирок сиздерге ошо чыгармачылык кайдан? Мүмкүн мына атабыз комуз чертип ырдачу, апабыз ырдачу, ошол талант ошо ата-энебизден келатат да негизичи. Ошол. Анан Учкундун эң эле сүйлөбөгөн байкебиз да. Учкунда. Азыр жооштон кандай жакшы сөз бар эле, жоон үн чыгат демекчи, азыр байкебизди сүйлөтөбүз. Келиңиздер, абдан жакшы экенсиз. Анда дагы да болсо салтыбызды бузбай программабызды бир жагымдуу чыгарма менен баштабызак. Hey
ырдадыңыз чынында, мынакей башталышына дале бир шаңдуу музыка менен маанайыбызды дагы, көңүлүбүздү дагы бир сонун ачып алдык. Азамат, мынакей эжекебизди чынында Теңир Тоо кайрыктарында мүчө экенин билебиз. Себеп дегенде эжекелерибизди дагы тарттык элек. Анан ал жака бул өзүңүздө дагы ушундай мыкты таланттар турса, эмне таштап кетип калдыңыз? Эми аякта дагы Болуш ырдап керек болуш керек болуп атат да, ырдаш керек болуп атат ошо. Өзү айткандай эже тиги пенсияда бош эмне кылат үйдө? Жок дегенде тияка барып алаксып, бияктан алаксып дегенде. Болбосо биздин ушундай иш-чараларга такай катышат, бизден деле Таштап кетелек аяк бака келек. Пенсияда акча кала аяктан. Даже биз айта деп атабыз, биздин ырчыбызды андай көбүрөөк гонорар төлөп эле. Алып кетип атасыңар деп. Азаматсыздар, эже жөнүндө дагы мына телекөрүүчүлөрүбүздө маалымат бар. Себеп дегенде ошо жогоруда айттым, эжени тарттык деп, анан дагы да болсо чын эле чыгармачылык ийгилик каалайбыз, анан буюрса дагы да чыгармачылыгыңызга күбө болмокчубуз. Келиңиздер, анда дагы да кимибизди ырдап беребиз. Бир жагынан болбосо бир жагынан дейт, мынакей байкебиз сүйлөсө дагы чынында мыкты ырдайт экен. Анан тамашалуу суроо берип өткүм келип турат. Жеңебиз дейбиз, келинчегиңиз бүгүн мен барып ырдайм десеңиз эмне деди? Сүйүнүп ырдап келди. Сүйүндүбү? Ооба. Мынакей жакшынакай кийимин кийгизип барып ырда деп, себеп дегенде сиздер айтып жатасыздар, Учкун айылынын эң жоош байкебиздин бири деп. Анан байбичеси кандай болду экен деп ойлоп атпаймынбы? Сүйлөсөң анан кантип ырдайсың деп бир сүйлөп алдыбы деген ой кетти да. Бирөө сүйлөсө керек деп атам мен. А келинчегиз чынында кандай? Жакшы эле сүйлөйт. Терең ыраазычылык келинчегиңизге дагы ушундай байкебизди мынакей барып ырда деп сүйүндү дегеннен мен дагы сүйүнүп кеттим чынында. Чыгармачылык ийгилик каалайлык сизге дагы. Рахмат. Келиңиздер, анда биздин дагы бир экинчи бөлүгүбүз ырдап да калдык, эми башыбыздан өткөргөн бир кызыктуу учурлардын бирин эстейлик. Мен эми окуучулук кездеги немен айтып коеюн эми күлкү нерсемди. Биз эми баягы сабак убагында кээде сабактан эме болуп каласың да, окубай каласың, жумуштар болуп же
Өзүң окугуң келбей жалкоолонуп калган убактар болуп калат да. Анан мектептин ичинен баарыбыз тең окубай барыптырбыз. Баарыбыз тең 2 алдык, анын ичинен эле бир 3 эле окуучу жакшы жооп берди да. Анан ошентип тарадык, баягы 2 алдык баарыбыз тең. Анан кетип барсак 2 эгиз кыз бар болчу бизде. Анан кыздарга тийишти, экалары деп эле. Анан бир бакта мага тийишти. Экалары деп анан ушу кызды жанчып салалыбы деп кыздар ошентип атпайбы? Анан уруп салалычы деп кыштын күнү убак болчу. Анан шакеге баштабайсыңбы, шаку деп эле качты кыздар. Баштаса баштайын деп анан баягы карга басып эле жыгылдым. Кыздардын баары тең үстүмө эле же баса жыгылып эле кыйкырып калып, сен деле 2 албадың, биз эле 2 алып турбуз деп эле баягы кыз деле оорток мукул алып киришти. Аңгычак деле бир ата келе аткан. Ал киши: "Ай, кандай кызсыңар, уят, эркек балдар мушташат" деди. "Силер эмне болуп атасыңар" деп эле кыйкырып калды. Ой, ушинтип бизди ушинтип айтты, анан биз тиги сабап атабыз деп коюп атпайбыз, балабыз да. Ошондой убактар болгон. Ошондой да өнөрүңүз бар экен да. Абдан жакшы. Балалык кез кандай сонун? Кез жакшы кез турбайбы? Байоо, мынакей ушундай дагы бир сонун кезди дагы эстеп жүзүңүздөргө жылмаюу тартып алдыңыздар. Эми келиңиздер кайрадан эле ырдайлык. Мен өзүмдүн атым Гүлнара, фамилиям Кадыркелова. Ошо сөз берсеңиздер эле сразу эле сөз сүйлөп кетиптирмин. Сүрдөгөндүк дагы болуп кетти, Ооба. Муну да түшүнөбүз. үй кожо экенмин деп атасы. Анан сизди бул чыгармачылык чөйрөгө ким аралаштырды дегеле келиңиз ырдаңыз деп эжекебиздин ушундай жакшы ырдаганын ким билди дегендей. Мен негизи өзүм бала кезимден эле ошо 1-класстан баштап эле ошо ырдап келатам да. Мектептен деле ыр кружоктор болобу, эмне болсо бүт баарына катышчумун. Анан мен өзүмдүн даба көкүрөгүмдө ошо ырга деген сүйүүм бар да, аябайчы. Тим эле улам жаңы ыр чыкса ошого тим эле аракет кылып аябай ырдагым келип ушинтип турам. Анан биздин ошо айылда иштеген Талант байке мисалы үчүн ошо сиз бул жака кыз дагысыз, келин дагысыз. Кыз дагымын, келин дагымын. Анан эле
ыркесе болсо, бир кечелер болсо чакырса эле жетип барып эле ырдай берем, такырымдай жашыра албайм да, ырдабайм деп да айткым келбейт да, ырдайм деп эле ушундай жакшы көрөм, анан ырдай берем ошо. Ооба, мен дагы азыр сиздин жолдошуңузду чынында көрдүм. Жолдошуңуз ушундай чуркап бизге дагы колдоо көрсөтүп, жардам көрсөтүп жүрдү. Ошондо менде ой келди, чынында эжекебизге ушундай колдоо көрсөтөт экен. Көбүнчө ошол кээде мен бир нерсе болгондо бүгүн катышпай эле коеюнчу, барбай эле коеюнчу десем, тур бар деп жибербейт да, анан оокатым калды деп айтам да, үйдө оокат калып калат. Аны жазайм, муну жазайм десем, койчу, аны келгенден кийин деле жазап аласың, бар деп кепирбейт да ошо жерге. Азамат Байкеге мына эфирден пайдаланып дагы бир терең ыраазычылык билдирип. Жайлоо. Келиңиздер, анда кийинки бөлүгүбүз музыкалык табышмак. Муну дагы программабыздан көрүп калсаңыздар керек. Баягы аткарган сөзү обонун азыр биз табабыз, Келиңиздер. Бирок бул чыгармачылык адамдар үчүн дагы кыйынчылык жаратпаса керек деп ишенем. Анда операторубуздун жардамы менен биринчи чыгарманы тыңдап алсак. Дагы бир чыгармасы кайсыл? Көрүшүм Делбирим да. Делбирим. Делбирим да. Делбирим ай делбирим деген ал башка экен. Деген ушунда. Гүлчү жазып. Азаматсыздар, бул табышмакты биринчисин дагы таптыңыздар, келиңиздер, эми кийинки экинчи чыгармабызды тыңдайлык. Арзыбек Бедияров. Сөзү Ушундай беле бешене. Ушундай беле. Азаматсыздар. Сөзү Надырбек Алымбековдуку. Азаматсыздар, дүңгүрөгөн кочогу менен кеттик Сөздөн билбей калдык, Ооба. Мен билбейм дагы сөзү обонун тактаан айтып бердиңиздер. Азаматсыздар, сиздерге 2 упай берилди. Анда 3-чү музыканы тыңдайбыз. Сен көшеге. Жок, дагы да ойлонуп көрүңүздөр. Сен көшеге. Кайсы? Гөлдүк карындаш. Гөлдүк карындаш. Жок, бирок эле сынып бешикет эмес. Автобустун окко дейм. Сөзү обону дагы бир сахнадагы белгилөөчүбүз. Замир Арыкбаев. Азаматсыздар. Таптык муну дагы. Ооба. Таптыңыздар. Мен сиздерге өткөндөгү берүүбүздөн улам уже таппай калдыңар деп да айта албай калдым. Себеп дегенде баарын туура такдаана таап жатасыздар. Келиңиздер, анда кийинки музыканы тыңдайлык. Барамсага. Автору Таңсыры. Сөзү обону барамсага туура. Барамсага тие. Арзыбек Бедияров. Азаматсыздар. Арзыбек Бедияровдуку. Açkanda derekte bir açkanda
келиңиздер эми кийинки бул акыркы музыкалык табышмабыз экен. Баягыдай Буларды жаш кары дебей убагында кызыгып угуп дегендей Аппак сүйдү. ырдап дагы Русская. Ооба. Аткаруучу Юлия Рудская. Мурагаттырак. Ой, азаматсыздар. ол чапкан Кол чабыңыздар, катуу эле чабыңыздар. Меники бошобой да чаба бермек, токтобой. Ушунчалык сөзү, обону, аткаруусунда сиздерге баягы сөз жок, таап кеттиңиздер, бирок баягы кичине ырдагандан тексттерин билбей калып аттыңыздар. Бирок ким аткаргандыгы негизгиси. Анан бирок азыр мен ойлоп атам, үйүңүздөргө барганда буюрса YouTube'да ачабыз дагы, бул ырларды дагы бир саптан болсо дагы ырдайт болушубуз керек. Келиңиздер, абдан жакшы. 3-бөлүгүбүздөн дагы мыкты деңгээлде өтүп алдык. Эми кайрадан бир кызыктуу учурга кайрылсак, агайыбыз дагы программабыз башталаарда айтып атты эле, менде дагы бир Күмөндөр агабыз менен байланышкан бир кызыктуу учур бар деп. Биз кичинекей балдар болчубуз анда. Күмөндөр байке 10-класс беле айтор. Анан иниси Бакыт Мукул деп жүрүп, анда Абылов болчу фамилиясы. Анан ошо классташтар болуп ойнойбуз да, биз 5-3 класс беле эсимде жок. Анан кечинде караңгыча ойноп кыштын күн. Анан свет бар болчу көчөдө. Келатсак Күмөндөр байке келатып турат. Токтогула деп. Токтодук. Строиться деди, строиться болду. 4-өбүз беле 5-өбүз болчу. 1, 2, 3, 4, 5. 6-чы балаңар болгондо ушул жерден тепкилеп силерди. Ар бириңизди мурдуңарды канжалап тур көтүрмөкүн тарагыла деп. 4-чү болсо 5-чиге болгондо деп коймокто. Карачы кандайсың? Күмөндөр байке ошо бала кезинен эле таланттуу болгон да. Болду, кол чаппайсың, күлбөйсүң. Күлдүк. Келиңиздер, эми кайрадан жагымдуу чыгармага өтөлүк. Yeah.
Барыңыздар бир коллектив болуп калдыңыздар десем жаңылышпай. Өткөн берүүдө да айтып өттүм эле, чыгармачыл адамдардын оң колусуздар. Ушундай чыгармачыл адамдар менен иштешүү сиз үчүн кыйын эмеспи? Баягы сөзүн таап дегендей ырына дал келдирип музыканы чыгарыш. Мындай сырттан карап турган адамдарга оңой көрүнөт. Оңой. Эмне акырдан тартып коет, комузду чертип коет, ырдап койсуңар, жыргал дейт. Искусствону, маданиятты, музыканы түшүнгөн адам билет негизичи. Анан, конечно, оор эле болот. Ар бир адамдын сен ошол адам менен жашашың керек да. Ошол адамдын оюн жанагы ырдын оонун алып кеткенде ошо менен кошо киришишиң керек, ошол адам менен кошо ырдашың керек ичиңенчи. Сырттан болсо анан өтө оор болбосо да мындай түйшүктү талап кылат, түйшүктү талап кылат. Ар бирөөнүн өзүнүн үнүн алышың керек, үнүн табышың керек кайсы жерден ырдай. Анан бирөө доодон ырдаса фадан чертип алсаң бүттү да, иштин бүткөнү болот. Ооба, туура айтасыз. Анан ошондой жагы бар, анан бир чети мындай ыра терапия болуп өзүңчүн эс алып каласың бүткөндө, мисалы үчүн сиздердин передача болуп чыгарылыш бүткөндөн кийин өх деп каласың да. Анча-мынча болсо дагы деп кичине жеңилдеп каласың. Даярданып атканда, конечно, Ооба да. Абдан жакшы экен. Азыр эжекебизди көрүп атып, Теңир Тоо кайрыктары дагы сөз түрдө көрөт бул программаны бүткөндөн кийин. Анан бизди урушуп жүрбөсүн, ошончо чакырып алып бир эле ырдаттыңар. Дагы бир ырдасын эжекебиз, келиңиз. Жандуу үн менен ырдаганга не жетсин? Анан байкебизди дагы ырдатпасак болбойт. Бүгүн бир гана айыл жергесине эмес, ушундай кыргыз элиме дагы таанылып көрүнүп жатканы кандай сонун. Ошондуктан тартынбай дагы да ырдап алыңызчы, келиңиз. Thank you.
негизи бала кезинен эле жоошта, бирок тентектиги бар болчу. Бала кезинде Ошо. тентек болчу. Баягы кыргызда жакшы сөз бар, жылма тентек деген. Ооба, тиги апабыз айтып калчу. Ошо жана шкафтардын, эмелердин үстүнө түшүп кетип эле анан түшпөй коюп эле ушунун аркасынан жүрчү, мына аябай тентек бала болчу деп калчу да. Анан мени болсо көп ыйлатчу, тийишип элечи. Кечке эле Жоош эмес кеп кезанда. бала кезинде жоош эмес болчу да, тентек болчу. Азыр жоош болуп калды. Жеңүүсүн себеби болуп калганбы да? Ошо, жеңүүбүздүн себеби болуп калган жокпу деген тамаша сөз айталык. Чынында тентек болсоңуз дагы жакшы ырдайт экенсиз. Келиңиз эми удaalайлы, сиз дагы бир жакымдуу чыгармаңызды аткарып бериңиз. Рысбек байкебизге ырдаатаардан мурун суроо бергим келип атат. Жагымдуу чыгармаларды коштоп дегенде, бир комузун алып, бир шылдыракты алып, бир бул да болсо талант болуш керек. Анан буларды кайдан үйрөндүңүз? Бул дагы өзүнчө бир өнөрдү талап кылса керек, кыйынчылыкты жаратса керек дегендей. Бул чында атам музыкант болсо да конкурстарда иштеген. Ошо киши үйгө көп алып келчү мындай инструменттерди, кыяктарды, комустарды, анан кичирээк кезде ушуларды. Азыр мен бул суроону берген себеби дагы бул шылдыракты колума алсам эле, мынчсам эле шылдырай берет болуш керек деген ойдо болосуң да, карап туруп. Анан азыр Рысбек байкени көрүп алып анан мен ынанып атам. Көрсө ритм менен буга да сулук керек, сулук керек да. Бүт баарын үйрөнгөнгө деле баары сулук керек. Мисалы үчүн комусту үйрөнгөнгө деле, аккордеон үйрөнгөнгө буга деле баары сулук керек да. Сулук жакшы болсо анан өздөштүрүп кеткен болот. Музыкалык табит коет. Баягы атамдын эмеси калганда менде. Дагы мындан сырткары кайсы аспаптарды ойной аласыз? Мен азырча комус менен ойнойм. Комуз, шылдырак. Үйрөнүп атат аккордеонду үйрөнүп атам. Эми атабыз мен бала кезде өзүм кызыкпай койгом, ошо үйрөтөм десе үйрөтмөй койгом, ошо үйрөнө албай калгам да аккордеонду. Атам чертчү. Эми деле кеч эмес үйрөнүп. Yani эми деле ошо үйрөнүп буюрса атабыздын жолун жолдоп ошо өнөрүн өчүргүм келбей атат да. Ошол талантыбыз алып жүргүм келет. Азаматсыз келиңиз, анда сизден дагы бир жагымдуу чыгарманы тыңдайлы дагы. Мен сизге шылдыракты колуман келишинче аткарып берейин. Айран Осмондун Yol
жаштығым кетті жетті өмірім өтті жетті бұл сезім абасылдай керек дейді бұл сезім Sağındım canı benim camanımdı Sağındım Sağındım canı benim camanımdı Sağındım canı жогоруда эжекебиздин ыр жазганын билген элек. Анан келиңиз мына эфирибиздагы соңуна келип калды. Ушул сиздин жагымдуу ырларыңыз менен эфирибизди аяктамакчы болсун. Мен өзүмдүн биринчи эле айылыман баштайын. Ошо. Менин айылым. Учкун айылым мага улуу сезилген. Алыстасам чыкпайт дайым эсимден. Сен кымбатсың мага ыйык туулган жер. Сууларыңдан кубат алам күндө мен. Курчап алган айранасын учкундун Кудай эле аны каалап койгондой, оң жагынан өтсө суусу нарындын, сол жагынан курчайт улуу тоолорум. Берекелүү кереметтүү учкунум, мээрим менен канча уулду чоңойттуң, мен менсиген атак даңктуу агалар, туулган жерим баалап алар айтышат. Туулган жердин топурагы алтын деп, бекеринен келген эмес асыл кеп, мен да ошол улуу тоонун кызымын. Келем жашап турмуш жолун өткөрүп, берекелүү кең пейилдүү элдери, мен да келем ушул жерди аралап, кинди каным тамган айылым учкун деп, улуу тоонун улуулугуна суктанып, кең капчыгай улан аксай арпасы, кереметтүү айтып бүткүстүгөн күз, жер сулуусу, ача тоолу ак сарай. Мен да ушул тоолорунда чоңойдум, суусун ичтим, тоого чыктым, ойнодум, канча алыска кетсем дагы алыстап, мен төрөлгөн учкун айылын ойлоймун. Келиңиз, эми дагы бир чыгармаңыздан окуп бериңиз. Жаз кел атпай ошого жаз деген ырым бар, ошону окуп берейин. Абдан жакшы. Жаз күнүндө жадыраган күлкү бер, жарык маанай кемибеген өмүр бер, жаз жаркыны жаркын чачып өмүргө, жаз айында теңирим бизге кубат бер, жазда жашыл аалам жүзү, жаңырып мына жаз келди, жерге берип берекесин ырыскысын, жаз айы мына кирип келди, жазда жашоо жаңыдан жаңыргандай, бүт аалам көрккө төлүп кубалгандай, жазды күткөн адамдар да кубанышат, жазда сүйүү сезимдери улангандай, секелектер сулуу болуп жаздын күнү, жаңырат сезимдеги назик сүйүү, сергитип махабаттын кубулушу, күткөндөй уландарда ушул күндү.
Мектеп окуучулар мындан каппайчы, жакшы чакчаңыздар окшойчу да. Абайын, сиздер 1 айылдык экенсиздер, билесиздер, бири-бириңиздерден сырларыңызды, кыял жоруктарыңызды дегендей. Азаматсыздар, сиздерге дагы терең ыраазычылык. Чынында бүгүн мыкты талант ээлери менен бирге болдук десек жаңылышпайбыз. Анда ар бириңиздерге чыгармачылык ийгилик, үй бүлөңүздөр менен ар дайым бакубат жашоодо жашап, ушундай чыгармачылыктын дагы жакшы жактары менен бир болуңуздар деген тилек менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктамакчыбыз. Мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү эфирибиз соңуна келип турган учуру эмки берүүбүздө биз сиздер менен амандашканча саламатта болуңуздар. Кадырлуу кечиңиздер менен. Aynen,